Мен келечекте ким болгум келет? Мен келечекте мугалим болгум келет. Бул кесип ардактуу. Анткени мугалим балдарга билим берет. Мугалим болуш үчүн мен көп окушум керек. Бүгүнкү күндө ар кандай кызыктуу кесиптер көп. Алардын ичинде мага дарыгерлик кесип абдан жагат. Ал абдан керектүү кесип. Анткени дарыгер адамдын ден соолугу үчүн күрөшөт. Бул кесипке ээ болуш үчүн өтө көп окуш керек. Дарыгерлик кесип адам өмүрүн сактоодо чоң жоопкерчиликти талап кылат. Мен пианист болгум келет. Ошондуктан мен башталгыч класстан баштап музыкалык ийримге катышам. Пианист болуу үчүн ноталарды үйрөнүп, көп эмгектениш керек. Мен келечекте мага жаккан кесип боюнча иштегим келет. Мага программист болгон жагат. Биринчиден, программист эч качан жумушсуз калбайт. Ал бардык өндүрүштө керек. Экинчиден, программист жакшы эмгек акы алат. Сүйлөмдөрдү уланткыла. Ал программист болгусу келет. Анткени ал бардык өндүрүштө керек. Ал дарыгер болгусу келет. Анткени дарыгер адамдын ден соолугу үчүн күрөшөт. Ал пианист болгусу келет. Анткени ал башталгыч класстан баштап музыкалык ийримге катышат. Ал мугалим болгусу келет. Анткени мугалим балдарга билим берет. Кесипти кантип туура тандоо керек? Кесипти туура тандоо үчүн биринчиден өз мүмкүнчүлүктөрүңдү жана өнөрлөрүңдү баалоо керек. Көп учурда силерге жаккан окуу предметтер же кызыгуулар кесипти тандоодо негиз болушу мүмкүн. Экинчиден, адистерден кеңеш, сунуш сурап жана алар иштеген жакка барып көрүш керек. Ар кайсы жерлерге барып көргөнүңөрдү салыштыргыла. Силер күткөн нерселерге дал келдиби же жокпу деп талдап көргүлө. Ата-энеңер жана мугалимдер менен кеңешкиле. Үчүнчүдөн, өзүңөрдүн мүнөзүңөрдү жана жашоо темпти баалоо жүргүзгүлө. Тандаган кесип өзүңөргө туура келиши керек.